Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинин номер 29 сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз ата тарбиясы 4-бөлүм. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу угармандар, бизден алыстабаңыздар, алдыда эң сонун маалыматтар менен тааныша аласыздар. Атам менен эл аралап жүргөнүмдө айрыкча тойлордо, чайканада ар түрдүү адамдар менен тааныштырчу. Көптү көргөн, биларман адамдар болсо сөзүн ук деп жанына отургузуп койчу эле. Окууну, эс алууну, иштөөнү, кийинүүнү, сүйлөөнү таза, сулуу адеп менен жаса деп айтып, өздөрү да үлгү көрсөтчү. Атам иштеп келгенде кийиминен темир, май, утун жыгаштын жытын, талаадан келсе да талаа чөптүн жагымдуу жытын колуна суу куюп жатып сезчүмүн. Атам кандай жасаса, кандай иштесе жарашып калчу. Көбүнчө чөнтөгүнө жыттуу чөп, кийикот, шыбак, жалбыз, коен томук жана башка чөптөрдү салып коёр эле. Эгер салбаса да ошолордун жыты келип турар эле. Кээде ошолордон бизге алып келип, жыттагыла, бул тоонун чөбү деп айтаар эле. Атам таарынчак, кекчил, эки жүздүү, жалкоо адамдарды жаман көрчү. Бизде да андай жаман касиеттерден алыс болгула дечү. Үй бүлөдө кыз бала мейман, бирөөнүн перзенти, аларды эркелетип, көңүлүн көтөрүп жүргүлө деп көп айтаар эле. Окусаң да, иштесең да, астейдил, чын көңүлүңдөн бүтүр, үстүртөдөн бүтүрбө. Бул жакшы адамдын белгиси дечү. Атайлап кооздоп, жылма сүйлөгөндөрдү жактырбай жек көрчү. Кол учунан эптеп иштеген адамдарды жактырбай, бизде андай болбогула деп эскертчү. Убакытты бош өткөргөндө бекерчини жаман көрчү. Урматтуу угармандар, агайдан уккан Маматкул ата жөнүндө эң жакшы тарбиялык мааниси терең китепке кире элек айрым акыл кептерин 2-3 бөлүмдөрдө уккансыздар. Азырдагы эң жакшы насааты менен бөлүшөм. Көңүл буруңуздар. Токпейил тойгон козудай болгула. Урматтуу угармандар, ушунусуна абдан маани берип уксаңыздар, агай айтып бергенде атайын муну эң акыркысында жыйынтыктоочу 4-бөлүмүндө айтып берейин деп бөлүп койдум эле. Байлык бул дөөлат деп агайга атасы кичинекей кезинде көп айтып берчү экен. Бул сөздүн 2 мааниси бар. Байлыкта дөө болот. Ал эми лат деген бул кооптуу жагы бар. Орточо болгула. Дөөлатка баш отуңар менен берилбегиле. Байлыкка азгырылбагыла, кулдук урбагыла деп көп эскертчү экен. Эң сонун чечмелеп берген. Агай ал кезде кичине бала болсо да, бүгүнкү күнгө чейин эсинде калганын. Ата тарбиясы канчалык күчтүү, таасирдүү, тарбиялык мааниси терең сөздөрдү балдарынын жүрөгүнө орното алган. Азыр бул насаатты бүтүн Кыргызстанга айтуу менен кимдир бирөөгө чоң сабак болсо экен деген агайдын тилеги. Демек, урматтуу угармандар, жогорудагы дөөлат сөзүнүн чечмеленишин таанышып алдыңыздар. Байлык колдун кири дегендей, дөө бул байлык экен. Ал эми лат кооптуу жагы. Качан башыбызда дөөлөт, байлык турганда, анын экинчи тарабы кооптуу жагындагы эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Дөөлөтү башта турганда ким күркүрөп жүрбөгөн дегендей, жогорудагы дөөлат сөзүнүн чечмелениш маанисин терең түшүнүп, ар кимибиз, ар бирибиз сабак алалы. Урматтуу ата-энелер, 4 бөлүмдөн турган ата тарбиясы деген темабыз жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ата кемай акыл айтып чоңойтун, ыйлап ийсең шашып кетип